Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргыз-казак бир тууган деген сөз акыркы күндөрү өтө көп кайталанып, жазылып, бир канча адамдар бул сөздүн артынан өзүн бир топ эле пиар кылып алууга жетишти. Албетте, кыргыз менен казактын бир тууган боордош элдерден экенине шек жок жана бул тарыхый чындык. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Бирок казак элинде башаламандык, кан төгүүлөр болуп, мамлекетинин бүтүндүгүнүн же бар, же жок болуп кетиши тууралуу маселе жаралып турганда, бул окуяны өзүнүн жеке кызыкчылыгы, жеке пиары үчүн колдонуу албетте адамдык, бир туугандык, боордоштукка жатпайт эмеспи. Бирок саясат деген саясат экен. Саясатта ким жакшы актерлук кылса, ошонун сөзүн ээрчип кете берген адамдар да аз эместигин көрдүк. Мисалы Казакстанга ЖККнун алкагында ага бардык мүчө мамлекеттер азыр көптүр тынчтык орнотуу үчүн аскердик жардам жөнөтүп жатса, баягы эле биздин ар кандай тема боюнча экспертке айланган, өзүн активизмин деп атап алган саясий күчтөр дароо ага каршылык кылып, элдин башын айлантууга аракет кылышты. Казак эли бизди кечирбейт, тарыхый жаңылыштык кылып жатасыңар, диктатордун режимин колдоп жатасыңар, карапайым элге ок атканы жиберип жатасыңар деп, тим эле казак элине күйүп бышып, алардын маселесин чечүү үчүн өзүнүн жанын берүүгө даяр адамдардай болуп көрүнүштү. Бирок бир суроо туулат. Казакстанды бери коюп эле өзүбүздүн Кыргызстанда болгон 2010 жылдагы окуяларды эч ким унуткан жок да. Ошондо азыр казак элинин кан төгүшүнө чыдай албаймын деп кайгырып жаткандай көрүнүп жаткандардын кожоюндары, лидеримин деп жүргөндөрү эмне кылды эле? Кыргыз менен өзбекти согуштуруп, бири-бири менен кырылышып жатып калышына ким жол берди болчу? Азыр ошолордун жанында бир команда болуп жүргөндөр неге бир жолу да Ош окуясын иликтөө, жоопко тартуу талабы менен чыкпайт? Азыр мына өздөрү айтып жаткан казак элине күйгөндөй болуп күйүшпөйт. Же эмне, кыргыз эли булар үчүн эл эмеспи? Кыргыздын каны төгүлсө эч нерсе болбойбу? Же буларга Ош окуясын иликтөөнү талап кылып чыгуу тапшырмасы тиги батыш тарапта жатып алып башкарып жаткан кожоюндары тарабынан берилбей жатабы? Апрель окуяларында Бишкекте жасалган мародерчулуктарчы? Аларды неге иликтеп жазага тартууну талап кылышпайт? Демек, казак элине күйүмүш болуп, колуна баягы дежурный сөздөрүн жазып алып көчөгө чыгып алгандары, булардын жөн гана саясий оюнчулар экенин так даана 100-чү жолу аныктап көрсөтүп турат. Булар казак элине эмес, өзүнүн кыргыз элине жакшылык тилеп, тынчтык каалап, адилеттүүлүк тууралуу чындап аракет кылып алышса, бир аз болсо да кадыр сыйы көтөрүлмөктө. Кыргызстан ЖККнун алкагында Казакстанга 150 аскер жиберет деген маалымат чыкпай туруп, Баткенге неге армиябызды жиберген жок деген сөз менен карапайым кыргыз элинин акылын уурдоого да аракет кылып жатышат. Таң калыштуу. Баткенде тажик аскерлеринин агрессиясы учурунда кыргыз армиясы барып токтотпогондо анан ким? Бүгүн Ак үйдүн алдына плакат көтөргөндөр барып токтотту беле. Биздин Альфа, Бөрү сыяктуу атайын аскердик бөлүктөрүбүз барып Баткенде тынчтык орнотпогондо анан ким? Укук коргоочумун деп көрүнгөн жерде провокация менен алектенип жүргөндөр барып ок атышты беле. Албетте, биринчи кезекте Баткен элинин, жалпы кыргыз элинин баатырдыгы, ынтымагы, анан сөзсүз түрдө кыргыз армиясынын күчү менен Баткендеги тажик аскерлеринин куралдуу агрессиясы токтотулду. Ошондо ОДКБ неге жардам бербеди дегендер да бар. Бул маселени президент Жапаров да Душанбеде өткөн жыйында көтөрүп, Тажикстандагы, Кыргызстандагы ЖККга мүчө өлкөбүз. Бирок ортобузда орун алып жаткан агрессиялык аракеттерге жол берилсе, буга ОДКБ тарабынан кандай чара көрүлүшү керек? Эгер андай норма каралбаган болсо, биз дагы коргонуу мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланып, тажик тараптан агрессия жасалса, мындан ары катуу жообун беребиз деген негиздеги эскертүү бергенин баарыбыз көргөнбүз. Кезинде шыйпаңдап Россия бийлигине жабышып, ар бир сөзүн кынтыксыз аткарып турган кыргыз бийлиги ЖККга мүчө болуп, андагы каралган талаптарга толугу менен баш ийүүгө милдеттенме алып, аны кыргыз парламенти жапатырмак колдоп берген болсо, анан бүгүн ал келишимдерди аткарыш керек болуп калганда, кезинде келишимге кол коюп колдоп бергендер аппак периштедей болуп четте калып, аны аткарууга аргасыз болуп жаткан жетекчилер күнөөлүү болуп калышы керекпи? Же муну баары түшүнүп турса дагы, атайын элдин оюн бузуп, бүгүнкү бийликти жек көрсөтүү үчүн атайын каралоо болуп жатабы? Аны эми өзүңүз түшүнүп алсаңыз болот.
Эми жалпы Казакстандагы кырдаал боюнча чындыгында казак элинин кандай себептен көчөгө чыгып, кандай себептен өздөрүнүн мамлекеттик мекемелерин талкалап, курал бар объектилерди басып алып, куралданып, ар кайсы жерди өрттөп жатканын биз так билбейбиз. 30 жылдан бери бийликте отурган башчыларына каршы чыгып жаткан карапайым казак элинин позициясын пайдаланып, Казакстанды талкалап жок кылууга кызыктар күчтөр дагы бар экени талассыз. Анткени карапайым эл жөнөкөй бир жаран эч убакта бирөөнүн башын кесип, көзүн чукуп, үйлөргө кирип жаш кыздарды зордуктап, мыкаачылык кылбайт. Логикага салып алганда, газ арзандасын деп эле чыккан адам, газ арзандатылганда эле кайра үйлөрүнө тарап, өз тирилигин улантышы керек болчу. Бирок андай болбоду. Элдин күчүн албетте башка баягы активизмин, оппозициямын деп жүргөндөрү өзүнүн жеке саясий кызыкчылыгы үчүн колдонуп кетүүгө аракет кылганы талашсыз. Натыйжада негизинен баягы эле карапайым элдер арасында каза болгондор болду. Азаптын баары карапайым элге түштү. Тартип сакчылары курман болду, аскерлер каза болду. Өзүн оппозициямын деп чет мамлекетте жылуу жумшак жерде отургандарынын бир дал чачы да түшкөн жок. Тынч жерде кенен кесири жеп ичип, утуру интернеттен түз эфирге чыгып, акыл үйрөтүп коюп, кулакка жагымдуу сөздөрдү сүйлөп коюп, жашоосун улантып жатат. Чал кетсин деп чыккандар болсо, провокациянын курмандыгы болуп, жок жерден эми террорист деп аталып, камалып, өмүр бою эркинден ажыратылып, кыскасы түйшүктүн баары кайра эле карапайым элде калат. Бийлик талашып жаткан кландар арасындагы тирешүү ушинтип казак элинин кайгысына айланып калганы албетте өкүнүчтүү. Ал эми кыргыз тараптан ЖККнун алкагында аскерлердин киргизилиши бул мурдагы бийликтерден калган милдеттенме жана андан баш тартуу менен Кыргызстан чоң зыян гана тартат. Ал зыяндын канчалык экенин бардык акыл эстүү адамдар түшүнүп турат. Россияда жүргөн миллионго жакын мигранттарыбыз Казакстан аркылуу өтүп уланып жаткан күнүмдүк тиричилигибизди биз эч качан унутпашыбыз керек эмеспи? Аскерлерибиз кирип барып эле казак элине кыргын салып, алдынан чыккан казак жаранын атып жүрбөйт. ЖККнун алкагында 150дөй атайын даярдыктагы аскер бөлүгүнүн өздүк курамы кирип, аэропорт же ири завод фабрика сыяктуу стратегиялык объектилерди кайтарууга алып турушары расмий белгиленди. Ал эми кыргыз элибиз болсо казак элинин башына түшкөн бул сыноолордон саясат жасабай, андан көрө колунан келсе чөнтөгүнөн каражат жумшап, аздыр көптүр гуманитардык жардам чогултуп берүүгө аракет кылсак жакшы болмокта. Телефон артынан күйүмдүү болуп, комментарий, пост жазып отура берсек, же плакат көтөрүп көчөгө чыгып алсак эле казак эли жыргап кетпейт го. Куру сөздөн ишке өтүп, амалыбыз менен жардам кылсак кантип болбосун. Саламатта калыңыз.